Кудайдын чакырыгы 18 апрель. Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы атаңар да силерди кечирет. Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Ыйса Машаяк бизди кечиргенге үйрөтөт. Кудай өзү кечиримдүү. Бир суроо келиши мүмкүн. Ушинтип кечиримди биз ишибиз менен иштеп табабызбы? Жок, аны ишибиз менен иштеп таппайбыз. Ал Кудайдын ырайымы менен берилет. Бирок кечирбестигибиз аркылуу бизге берилген кечиримди жоготуп алышыбыз мүмкүн. Жазууда жазылгандай, ал бизге кайрадан ырайым кылат. Биздин мыйзамсыздыктарыбызды өчүрөт. Сен биздин бүт күнөөлөрүбүздү деңиздин түпкүрүнө таштайсың. Демек, башкаларды кечирүү аркылуу бизге берилген кечиримди жакшыраак түшүнө баштайбыз. Кечирбестигибиз аркылуу бизге берилген кечиримди чийип таштайбыз. Кудайдын кечиргенине көбүнчө кимдер шектенишет? Өзлөрү кечире албаган адамдар. Кечирбестик аркылуу Кудай менен болгон мамиле да бузулат. Кечириш оңой эмес. Кечирим бул курмандык. Ыйса Машаяк дагы бизге кечирим алып бериш үчүн өзүн курмандыкка берген. Андан үйрөнөлү.